Сайыз убагында курулган ортолук каналдын узундугу 11,5 километр түзөт. Канал аркылуу Ташарык, Акжар жана Ортолук айылынын дыйкандарынын 1000 гектар үлүш жерине суга суусу берилет. Тилекке каршы 30 жылдан бери каналды ремонттоо иштери жүргүзүлгөн эмес. Бүгүнгө чейин каналды биз анализдеп көрсөк, бул канал кумдак болгондугуна жараша, жердин кумдагына карап жараша 60% сууду жоготумдуу, коромжу болуп аткан. Мына Кудай кааласа азыр 2 жылдан бери 1 километрге жакын жерин бетондуу, темир бетондоо иштерин жүргүзүп атабыз. Биз ойлойбуз, эми кокус ушул жумушту бүтүп калсак ийгиликтүү. Суудан, коромжудан дыйкандар зарлабайт деп. Кенкол дарыясынан Ортолук каналына келген суу дыйкандарга берилет. Каналдын ичи кумулайга толуп калгандыктан суу коромжуга учурап, айыл тургундарына көйгөй жаратып келген. Топурак болчу, жер канал болчу. Патере көп болчу. Ийри буйру жылагандай болуп, күн көрүнгөн жерден тук чыгарып эле өздөрү билгендей болчу. Азыр мынакей саманбап канал болуп калды башта. Сонун болуп келатыр. Өкмөттүн бетону коюлуп атыр. Бетон куюлуп атыр. Жакшы эле болуп атыр. Суу кенен барат. Райондук суу чарба башкармалыгынын кызматкерлери 1-апрелде дыйкандарга сууну берүүгө камалгаларын көрүп, айыл чарба техникаларын жана кол иш менен каналды ремонттоо иштерин убагында бүткөрүүнүн камын көрүшүүдө. Район боюнча жакшы иштер жүрүп атат. Мамлекеттен суу иштерине жакшы көчтөрүп, бир жерге 100 метр кешке коюла турган болду. Дагы ушу балдар иштеп атат. Иш жүрүп атат. Бир ушуну бүтсөк, дагы акырындык менен жүрүп, бүт бетондолуп кетсе бир жакшы иштер болот. Апрель айынан баштап райондун аймагындагы көп жылдык чөпкө, алма бактарга жана күздүк эгиндерге суга суусу бериле баштайт. Орозбек Бейшебаев, Урмат Доктурбек уулу, Талас району.